Ода Лондон BBC саламатсыздарбы. Элералық жана спорт жаңылыктар менен таныштырып Гүлнара Касманбетова. Консерваторлар партиясынын жетекчилигине шайланган Борис Джонсон Британиянын жаңы премьер-министри болот. Ал өлкөнү бириктирем деп убада кылды. Кыргыз-Тажик чегарасында ок атылып, Аксайдын тургундары Баткенге көчүрүлдү. Ушул аптада Кыргыз жана Тажик президенттери чегара маселесин талкуулашат. Роботтордун футбол боюнча кубогу. Уюштуруучулар 50-жылга дейре дүйнөдөгү эң мыкты футбол командасын жеңе турган роботторду жасайбыз дейт. Борис Джонсон консерваторлар партиясынын жаңы лидери болуп шайланды. Ал эртең премьер-министр катары ант кармайт. Джонсон 2 эсе көп добуш алды. Лондон шаарынын мурунку мэри жана тышкы иштер министри үчүн бул укмуштуудай жеңиш болду. Көп жылдардан бери анын саясий кокустуктары башка саясатчыларга залакасын тийгизе жаздаган. Бирок бүгүн ал үчүн майрамдай турган күн болду. Консерваторлар партиясынын 130 миңге жакын мүчөсү Brexit өнөктүгүнүн туusun бийик көтөргөн адамды өлкөнү жетектеп, Европадан чыгарып кетүүгө эң ылайыктуу деп тапты. Борис Джонсондун буга чейинки карьерасына сереп салабыз. Борис Джонсон Британиядагы эң таанымал саясатчылардын бири. Ал саясаттагы айрым эрежелерди, нормаларды сактабаганы менен белгилүү. Британиянын жаңы премьер-министри карьерасын журналист болуп баштап, кийин парламентке шайланган жана тышкы иштер министри болуп иштеген. Талдоочулардын көбү Джонсондун айланасындагы сын пикирлер менен чуулгандуу окуялар анын карьерасына кедергисин тийгизет деп болжошкон. Ал эл менен туура сүйлөшкөндү билет, карапайым эл менен тыгыз байланышта, ошондуктан аны колдошот. Келбетинен тышкары ал катуу иштейт, жок деген жоопту кабыл албайт. Джонсон белгилүү Итон колледжинде билим алган 20-чы премьер-министр болуп калды. Британиянын жаңы премьери Оксфорд университетинде журналистика факультетинде окуган. Анын атагы чыккандан кийин Джонсон саясатка аралаша баштаган. Жаңы премьер консервативдүү партиянын атынан депутат болуп, Лондон шаарынын мэри катарында иштеди. Джонсондун тарапкерлери аны абалды түшүнүүгө аракеттенген лидер экенин айтышат. Бирок Джонсон жеке турмушундагы чуулгандуу окуялар үчүн сынга кабылган. Джонсон үйлөнгөндөн кийин ойнош күткөнү билинип калып, 1 жылдан кийин жубайы менен ажырашкан болчу. Жеке турмушунан тышкары кызматтык мамилелер да бузулган болчу. Джонсонду сындаган саясатчылар жаңы премьердин балп этип туура эмес сүйлөп салган адаты бар экенин айтышат. Ишеним жок, ал ишин аткарган жок. Маанилүү баяндамаларды окубай, керектүү жолугушууларга да келбей коет. Ал биринчи кезекте мамлекетте эмес, өз кызыкчылыгын коет. Джонсон тышкы иштер министри болуп турганда да буга окшош сындар айтылган эле. Бирок премьердин жакындары жана консерваторлор партиясы аны күчтүү саясатчы катары тааныйт. Brexit боюнча референдум алдындагы өнөктөш иштеринде Джонсонду колдоп жүздөгөн адамдар чыккан. Бирок дал ушул Brexit көйгөйү Британияны экиге бөлдү. Эми жаңы премьер-министр кризистен чыгуунун жолун табышы керек. Британиянын жаңы премьер-министри болот турган Борис Джонсондун таржымалын толугураак уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз bbc.com /кыргыз. Кыргыз-Тажик чегарасында бүгүн кайрадан ок атылды. Чегара кызматынын жетекчиси жана Баткендин башчысы эл менен жолугуп жүргөндө Тажик тараптан ок атылып, кыргыз чегарачы жаракатталды. Аксайдын 300дөн ашык тургуну Баткен шаарына көчүрүлдү. Ушул жумада Кыргызстан менен Тажикстан президенттери жолукмай болууда. Баткендик журналист Аскар Баймуратовдун баяндамасы. Учурда чыр чыккан аймакта абал тынч элек. Күч түзүмдөрү күчөтүлгөн тартипке келтирилди. Эки тараптан тең жолдор жабылган. Аял бала чакалар үй жайын ташап бардыгы качып жүрөт. Эл эркектер айылда калганбыз. Акыркы маалымат боюнча Кыргызстан тараптан 16 киши жабыркап, ооруканага жаткырылды. Тажикстан тараптан 1 киши каза тапканы айтылууда. Ооруканадагылардын абалы туруктуу. Бардыгы жетиштүү. Кечээ оштон 5 Баткенге вице-премьер-министр ИИМдин чегара кызматынын жетекчилери келди. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп,
жаңжалдын себептери иликтенип жатат. Бир гана акса эмес, ал жер билесиздер да. Көк таш бар, таш туңшук бар, көк терек бар. Бардык жерде биздин күзөт кызматтары бүгүнкү күндө күчөтүлгөн тартипте иштеп атат. Ошол мартта болгон окуядан кийин бүт ошол жагынан күчөткөнбүз. Эми териштиребиз эмнеден ушундай болуп атканын. Аксай айылынан Баткен шаарына 300дөн ашык тургун көчүрүлүп келди. Алардын көбү жаш балдар жана аялдар. Аларга медициналык жардам көрсөтүлүп, тамак аш, жатакана берилди. Качангаcha биз мынтип качып жүрөбүз. Баратсак бара албайбыз, ок атылып атты, көчөбүзгө чыга албадык. Отурабыз эми. Карагандарга рахмат. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков ушул аптада Тажикстанга жумушчу сапары менен барат. Ал тажик президенти Имомали Рахман менен чек ара маселеси жана эки тараптуу кызматташтык боюнча сүйлөшүү өткөрөт. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Бүгүнтөн баштап АКШда мыйзамсыз мигранттарды тез арада депортациялоо боюнча жаңы эреже күчүнө кирди. Ага ылайык 2 жылга чейин каттоодон өтпөй өлкөдө жүргөн мигранттардын иши миграция сотунда каралбастан дароо депортацияланышы ыктымал. Трамп администрациясынын жаңы эрежелери 10 миңдеген адамга залакасын тийгизиши мүмкүн, дейт Америка жарандарынын эркиндиги боюнча бирикмеси. Англия менен Таиландтын окумуштуулары Түштүк Чыгыш Азияда негизги дарыга туруштук берген малярия илдетинин митеси жайылганын айтууда. Окумуштуулар пациенттердин жарымы адаттагы дарыдан айыкпаганын жана дарыга туруштук берген мите Африкага тарап кетиши ыктымал экенин эскертүүдө. Түштүк Корея анын аба мекендигин 2 жолу бузган орус аскердик учагын карай эскертүүгө атылганын билдирди. Коргоо министрлиги Догдо аралынын үстүнөн учкан орустун чалгындоо учагына автомат менен 400дө жакын ок атылганын маалымдады. Россия ал учурда Кытайдын аскердик учактары менен бирге операция жүргүзгөнүн айтып, өлкөнүн аба мекендигин бузду деген айыптоону четке какты. Сингапурдун бийликтери буга чейин болуп көрбөгөндөй көлөмү 9000 килограмм пил сөөгүн ташып бараткан кемени кармап алды. 12 миллион доллар деп бааланган азуу сөөгтөрү 300гө жакын пилден суурулган экен. Кеме Вьетнамдан Конго Демократиялык Республикасына бараткан жолдо кармалган. АКШ Кытайлык Huawei компаниясын кара тизмеге киргизгенден кийин компания Америкадагы изилдөө мекемесиндеги 600дөн ашын жумуш орундарын кыскартууда. Huawei бизнеси кыскарып чыгымга учурап, FutureWay аттуу өнүктүрүү бөлүмүнө залакасы тийгенин айтууда. АКШ улуттук коопсуздукка коркунуч келтирет деп Huawei'ге өкмөттөн уруксаат алмайын, америкалык технологияны колдонууга тыюу салган. Кыргызстан Чүй облусунда коопсуз шаар долбоору иштегенине жарым жыл болду. Бул убакытта 290 миңден ашын жол эрежесин бузуу катталып, мамлекетке 170 миллион сомдон ашык айып пул төлөнгөн. Жол коопсуздугун камсыздоо кызматынын жол көзөмөлдөө бөлүмүнүн ага инспектору Замир Кенжекараев менен байланышып, камералар коюлганы жол эрежесин бузуулар азайдыбы деп сурадым. Үстүбүздөгү жылдын март айынан баштап Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн талаптарына ылайык коопсуз шаар долбоор ишке киргенден бери Бишкек шаарында Чүй областынын транспорт автомобиль жолдорунда камералар, автоматизированная система управления АПК коюлган участкаларда жол кырсыгы каттоо бир топ азайды. Анализдин негизинде коюлган да камералар. Жол кырсыктары кайсы жерде көп катталса, ошол жерлерге биз ошо камераларды коюуга аракет кылганбыз. Азыркы убакта камера коюлган жерлердеги жол кырсыктарын биз азайта алдык деп толук айта алам. Өкмөт айып пулдардын өлчөмү өтө эле чоң деген нааразылыкты эске алып, бул маселени кайра карамай болду. Эгерде айып пул азайса, арзан штрафты төлөй салып, эреже бузуп кете берген мурунку абал кайталанбайбы? Кыргыз Республикасынын өкмөтү жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши айып пулдардын көлөмүн жайкы эс алуудан келгенден кийин күз айларында кароону пландаштырып жатышат. Бул маселени кароо учурунда кооптуу жагында эске алышат деп ишенебиз. Айып пулдардын өлчөмү бирок азыркыга караганда азайышы мүмкүн. Ошол айып пулдардын азайышын сиз жеке өзүңүз туура көрүп атасызбы? Жеке мен өзүмдүн оюм айып пулдардын азайышы ар бир случайга өзүнчө карап көрүш керек. Мисалы үчүн ичип алып айдаганды, жол эрежесин бузуп, жол кырсыгына учураганда транспорт каражаттарын таштап коюп, ал жерден качып кеткен учурлар болот.
ошондой мезгилдерде булардын айып пулдарын кыскартышына мен каршымын. Айдоочулар жол белгилериндеги каталар боюнча да нааразы. Мисалы, расмий бекиген эрежеде жок жол белгилерин таап чыккандар болду. Бул боюнча кандай чаралар көрүлөдү? 99-жылдын 4 августунда кабыл алынган 421 токтомдун негизинде гана кабыл алынган жол белгилери орнотулат. Андан тышкары бул эрежеде көрсөтүлбөгөн жол белгилери боюнча кабарым жок экен. Мисалы, майы кызматкерлери ушул камералар киргизилип, айып пулдардын төлөмдөрү түз эле бюджетке кетип атканынан нааразы болушту? Жок, андай эч кандай нааразычылык жок. Эл ичинде дагы бир нааразылык бар эмеспи? Майы кызматкерлери жолдо туруп алып эле акча чогулта берет деген. Камералар коюлганда ошондой нааразылыктар азайдыбы? Коопсуз шаар киргени коомчулукка дагы оң таасирин берет деп ойлойм. Жол коопсуздугун камсыз кылуу жана жол кырсыктарын болтурбоо биздин негизги милдет болгондуктан жол кырсыктары азайса бизге өлкөбүзгө баарыбызга жеңил болот деп. Бул күндөрү Австралиянын Сидней шаарында 2019 жылкы роботтордун дүйнөлүк футбол чемпионаты өтүп жатат. Робот кубогуна 30дан ашуун өлкө роботторун катыштырууда. Бул кооз оюн. Аны өзгөчө футболчулар ойнойт. Албетте, драма, бирин-бирин орой чалуу жана гол киргизгенди көрөсүз. Бирок робот таймашы бир аз башкачараак. Бул Жак. Бою баланыкындай бул робот Германиядан келген. Орто бойлуу роботтун аты Рободинхо. Ал Голландиядан келген. Ал эми робот номер 1-нин бою чоң кишидей. Ал Кытайдан келген. Ооба, роботторду окумуштуулар жасап программалаган. Бирок роботтор футбол талаасына чыкканда өз алдынча жүрүшөт. Аларды эч ким алыстан башкарбайт. Алар өз алдынча ойноп, бардык аракеттерди өз алдынча аткарышы керек. Маселен, Джек аттуу робот оюн талаасында өзү басып, турган жерин баамдап, гол тебе алган алгоритм менен жабдылган. Былтыр орто бойлуу роботтор арасында дүйнөлүк чемпион наамын Голландиядан Тех Юнайтед командасы алган. Алгачкы роботтор кубогу өткөн 1998 жылдан бери оюн өнүгүп отуруп, учурда роботтор ойноо техникасынан сырткары тактикада колдонушу керек. Бир нече жыл мурун роботтор топ тепкенди, пас бергенди гана билчү. Эми алар стратегия иштеп чыгып, комбинацияларды билип, командада чогуу аракеттениши керек. Талаа симметриялуу болгондуктан роботтор талаанын кайсы жагы өзүнүкү, кайсы жагы каршылаштыкы экенин ажыратышы кыйын. Таймаштан кийин командалар коддорду бири-бири менен бөлүшөт. Түпкү максатты ишке ашырууга али убакыт бар. 2050 жылга чейин кишилерди футболдон утуп чыккан роботтор пайда болушу толук ыктымал. Футбол темасын уланттам. Сексуалды кылмыш жасаган деп айыпталган Криштиано Роналдо жоопко тартылбайт. Ювентустун футболчусу 10 жыл мурун Лас-Вегастагы отелде аялды зордуктаган деп айыпталган. Бирок АКШ прокурорлору бул ишти далилдөөгө мүмкүн эместигин айтышты. Роналдо айыптоолорду караманча четке кагып келген. Жаңы менеджер Франк Лампард жетектеген Челси сезон алдындагы оюнда 2-1 эсебинде Барселонаны жеңип алды. Ла Лига чемпионун уткан голдорду чабуулчу Тамми Абрахам жана коргоочу Росс Баркли киргизди. Челси Кристиан Пулишичте АКШнын курамасына өткөрүп берди. Антуан Гризман Барселонада дебютун жасады. Жаңылыктар соңунда Мароккодагы жыл сайын өтүүчү Збага Бага фестивалына граффити сүрөтүн тарткан художниктер чакырылды. Касабланканын дубалдары жана имараттарына ачык түстөгү заманбап сүрөттөр тартылат. Фестивалга 6 жыл болду. Ал 2013 жылдан бери өткөрүлүп келет. Ал ар дайым соңку заманбап идеяларды камтыган темага арналат. Мароккода граффити тартышса, Ысык көлдө кумдан айкелдерди жасашат. Сиздер менен Гүлнара Касманбетова болду. Ободо кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.